Байыркы Кытай булактарында кыргыздардын тили жана жазуусу тууралуу маалыматтар дагы кездешет. 10-кылымга таандык Тан династиясынын тарыхы жана алар менен алакада болгон элдер жөнүндө баяндаган таанышууда алардын тили жана жазуусу уйгурлардыкынан эч айырмасы жок деп айтылат. Көрүүчүлөрдө суроо жаралышы мүмкүн, мисалы үчүн байыркы уйгурчанын эмне тиешеси бар деп. Ансы деле буга чейин кээ бир чыгармаларда ошентип келдик да, кыргыздарга эмне тиешеси бар деп. Анан байыркы уйгурчанын тийиштүүлүгү жөнүндө өзүнчө сөз кылып коюу ашыкча эмес. Байыркы көк түрктөрдүн тили, байыркы кыргыздардын тили, байыркы уйгурлардын тили бири-бирине аябай окшош тилдер. Дээрлик айырмачылык жок да. Анан буну кыргыз тилинин тарыхында кандай орду бар дей турган болсок, бизге жеткен ошол жанагы Ейинсей жазма эстеликтеринин доорунан жеткен жазма эстеликтердин баарын кошо турган болсок, сөздөрүнүн саны өтө эле аз болуп чыгат. Мисалы үчүн Ейинсей жазма эстеликтери өтө кыска тексттер, анан ал жакта көбүнчө сөздөр кайталанат. Мисалы үчүн эсизим, бөкмөдүм деген сыяктуу сөздөр ар бир эстеликте кайталанат. Анан ошентип кайталанбай турган сөздөрдү мындай тизмектей турган болсок, анан ага теги Орхон жазма эстеликтеринин сөздөрүн кошо турган болсок, бир 1000ге жетпеген сөз чыгат. Анан жанагы мүчөлөр дагы кыргыз тилинде азыркы колдонуп жаткан мүчөлөрдүн тарыхын изилдөөдө байыркы формалар аябай маанилүү да. Ошо мүчөлөр жагынан алып карасак дагы алардын дагы саны өтө чектелүү. Ал эми байыркы уйгурлардан калган жазма эстеликтер булар аябай көөлөмдүү жазма эстеликтер. Аябай чоң китептер калган. Анан бул жагынан алып караганда, мисалы үчүн алардын сөздөрүнүн тизмегин чыгара турган болсок, мисалы үчүн Орхон Ейинсей жазма эстеликтерине караганда бир 10-15-20 эсе көбүрөөк болуп чыгат да. Сөздөр жагынан дагы, мүчөлөр жагынан дагы. Анан эгер жана синтанышууда айткандай, байыркы уйгурча менен байыркы кыргызча окшош болсо, анан ал сөз жагынан дагы, текст жагынан дагы кыйла бай болсо, демек кыргыз тилинин тарыхын калыбына келтирүүдө, байыркы кыргыз тилин реконструкциялоодо бул байыркы уйгурчанын өзгөчө орду бар. Анын үстүнө мисалы үчүн азыркы изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, кээ бир учурларда кээ бир элементтер азыркы уйгурчадан чыкпай калып, азыркы кыргызчадан чыгып калган учурлар бар да. Демек, бул эмнеден кабар берет? Азыркы уйгурча деле өзгөрүп кеткен. Ошон үчүн бул байыркы уйгурча азыркы уйгурчага канчалык булак болуп берсе, азыркы кыргызчага да ошончолук булак болуп бере алат. Уйгур жазуусу көк түрк каганаты мезгилинде колдонуп келген руникалык жазуу алфавитин алар ошол динди кабыл алуунун натыйжасында согды арамей жазуусуна алмаштырышкан. Алар кандай болсо ошондой кабыл алышкан эмес, жазууну алар өздөрүнүн фонетикалык өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырып, адаптациялап кабыл алышкан. Бул алфавитти кабыл алуу менен башка диндерге дагы өтүү менен бул жердеги байыркы уйгурлардын көк түрк каганаты тексттеринин айырмасы кандай? Айырмасы алар көк түрк каганаты Енисей жазма эстеликтерине карасак, мазмун жагынан бир топ айырмаланат. Себеп дегенде байыркы уйгур тексттери көбүнчө котормо тексттер. Эми байыркы уйгурлардын бийлиги орногондон кийинки алгачкы кылымдарга келсек, ал жерлерде дароо эле согду арамей жазуусуна өтүшкөн эмес, алар руникалык жазуу эстелигин да колдонушкан. Руникалык жазуу менен жазылган эстеликтери бар. Мисалы, теря, тез, шине усу, ошондой эле кагазга жазылган ырк битик жана башка чыгармалары кездешет. Байыркы уйгурлардын ээлеген геолокациясын эске алсак, алардын байыркы кыргыздар менен коңшулаш жашап, тыгыз мамиледе болгонун байкасак болот. Жана бул жааттан да алардын дайыма бири-бири менен тыгыз мамиледе болгондуктан, албетте алардын тилдеринде дагы окшоштуктар толук болушу толук мүмкүн деп айта алабыз. Бул жаатта мисалы Алтын Ярук жазма эстелигин аябай изилдеген Малов бул байыркы уйгурлардын тилин азыркы тапта колдонуп жаткан түрк тилдеринин ичинен өзгөчө кыргыз тилине жакыныраак деп айтат. Аларга мисалы биз
көпчүлүк түрк сөздөрү бири бирине окшош. Мисалы санаточтор бар, соматикалык аталыштар бар. Мисалы дене мүчөлөрүнүн аталыштары булар байыркы түрк доорунан бери эле бири бирине окшошуп келет. Андан тышкары дагы бир нече сөздөргө токтоло кетсек, мисалы байыркы уйгур тилинин тексттеринде кары деген сөз бар. Азыр кыргыз тилинде деле колдонулат. Кары ошондой эле ини, кичинекей, өзүнөн кичүү эркек ини дегенди билдирет. Андан башка мисалы көлүк деген сөз кездешет. Көлүк деген мисалы азыр биз транспорт деген мааниде колдонулсак, байыркы уйгур тексттеринде жүк ташуучу үй жаныбары деп айтышат. Андан башка чын деген сөз бар. Мисалы бул азыр көпчүлүк түрк тилдеринде колдонулмайт. Бул кыргыз тилинде чын, туура деген мааниде. Андан тышкары таң деген сөз бар. Таң, эртең мененки, убак. Ек деген сөз дагы бар. Ек деген сөзү мисалы азыр кыргыз тилинде бул түрүндө колдонулбайт. Өзгөрүүгө душар болгон жана бир эле сөздө ошол жек көрүү деген сөздө колдонулат. Ал эми байыркы уйгур тилинде ек деген сөз жаман рух же болбосо шайтан деген мааниди берген. Андан башка мисалы эсен түкел, мисалы биз азыр аман эсен, эсен түгөл деп колдонобуз. Ошондой эле мисалы кыргыз тилинде азыркы тапта ашуулар да болгон. Мисалы торук арт деген ашуу дагы мисалы арт деген сөз ашуу дегенди билдирет. Бул сөз дагы өзү эле жалгыз ашуу деген мааниде дагы байыркы уйгур тилинде бар, тексттеринде кездешет.